Санжар. Saat 4 болду. Мен сени каяктан издердимди билбей атам. Издебеген жерим калган жок. Сураштырган адамым калган жок. Мен билбейм сени каяктан издеримдичи. Эмне кыларымды билбейм менчи. Келчи балам, суранам сенден. Эмнеге кетип калдың, балам? Мен бардык нерсени я пойму тебя, балам. Самое главное, вернись домой живым, здоровым и невредимым. Что бы там ни случилось, что бы тебя не беспокоило, балам, будет проблема на чечевец, балам. Мы с тобой вместе решим эту проблему. Вернись, пожалуйста, домой. Я тебя умоляю, я тебя прошу. Сегодня уже 6-й день, как я тебя ищу, балам. Уже 6-нчы күн кетти, балам. Мен сени каякта жүрөсүң, каякта жатасың, эмне жеп атасың? Балам, келчи үйгө, суранам сенден. Келчи үйгө, балам. Биз сени күтүп атабыз, балам, үйдө. Баарыбыз күтүп атабыз, издеп атабыз. Кел, балам, үйгө. Мен сени күтөм. Келчи, балам, үйгө. Суранам сенден, келчи. Главное, аман эсен болуп келчи, балам. Нарында окуучу өз жанын кыйды. Аймактык милиция Номад ТВга 14 жаштагы өспүрүмдүн өлүмү боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын кабарлады. Бирок азырынча кылмыш иши козголо элек. Коргоочу Назгүл Турдубекова окуучу өз өмүрүнө кол салардан мурун кат таштап кеткенин кабарлады. Анда мектеп директорунун орун басарынын ысымы аталган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Нарындагы каргашанын чоо жайы айтылды. Ирису айылында өз жанын кыйган 7-класстын окуучусуна мектеп жетекчилиги тарабынан кысым болгону айтылууда. ЖМКдагы маалымат боюнча өспүрүм китеби үчүн деп жыйналган 110 сомду уурдоого айыпталган. Директордун орун басары аталган акчаны кайтарууну талап кылган. Аймактык милиция окуучу өз үйүнүн короосундагы сарайда асынып алганын маалымдады. Учурда бул окуя боюнча өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Териштирүү иштери жүрүп жатат. Чегарачы өзүнө ок атты. Эркечтан постунда 22 жаштагы аскер өзүн өзү атып алды. Бул көзөмөл посту Оштун Алай районунда жайгашкан. Учурда чегарачынын абалы оор экени айтылууда. Аскер прокуратурасы бул окуя аскердик кызматка байланыштуу эмес деп билдирди. Кырсыктын качан болгону азырынча кабарлана элек. Өмүрүн эл кызматына арнаган ит пенсияга чыкты. Тина аттуу Бельгия овчаркасы Баңгизат табы боюнча 50дөн ашуун операцияга катышкан. Мындан сырткары эл аралык мелдештерде да байгелүү орундарга ээ болуп келген. Учурда ал 8 жашта. Бул адамдын жашы менен салыштырганда 50-60 жылга тете. Тина ага карабай кызматтык жөндөмдөрүн жогото элек. Бирок акыркы убактарда бат чарчап калды. Мындан улам аны ардактуу эс алууга жөнөтүү чечими кабыл алынды. Тина 30 жылдан ашуун ийимде кызмат өтөгөн кинолог лейтенанттын колуна өттү. Бүгүн жетекчиликтин тапшырмасы менен саат 6-дан баштап эртең мененки рейд башталды. Тур эмес парковка кылган машиналарды штрафстоянкага тартуу боюнча азырынки баштанды челектердин жанына токтотулган автоунааларды штрафстоянкага тартканга даярданып жатабыз. Бул жерге тур эмес токтотуп койгон экен. Жашоочулар дагы үстүнө ар кандай таштандыларды чачып өргүзүп коюпту. Албетте да жашоочуларга бул ыңгайсыздык жаратат. Ошондуктан урматтуу
Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору автоунааңарды туура токтотуп жүрсөңүздөр. Жүйө өткөн жолдун көшөгөсү жанына алдына жакын токтотуп коюшкан, бул дагы эсептелет. Андыктан муну дагы азыр айып короого жүрүүдө. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.